Кумаржан жеке ишкер. 2 айга созулган карантин жеңилдетилгенден кийин анын Бишкектеги кафеси кайрадан эшигин ачты. Ар бир кирип келген кардарыбызга биз албетте санитайзер колдонобуз, температурасын өлчөйбүз. Кардарлар ортосундагы столдор аралыкты 2 метр аралыкта сактап жатабыз. Ишкерлер мурдагыдай зал толуу кардарларын сагынды. Коопсуздук чаралары жеңилдетилгени менен ишти толук кандуу жүргүзүү кыйын болуп жатат дейт ишкер айым. Башында абдан эле оордук алып келди. Кардарларыбыз дагы абдан нааразы болгондор дагы болушту. Анткени орундуктарыбыз азайып калгандыктан. Кардардын саны азайган эле эмес, жеке коргонуу каражаттары да чыгымды көбөйтүп, натыйжада жеке бизнестин кирешеси азаюуда. Эми кыйын болбостуктан ошо мамилеге биз ошо шартка көнүшүбүз керек. Жоопкерчиликтүү мамиле кылып, так иштеген бизнесмендер менен катар эле эрежени бузуп, айып пул төлөп коюп, тымызын ишин уланткандар да бар. Жеке жактар үчүн 3000 сом, ал эми юридикалык жактар үчүн 13000 сомдук айып пул салынат. Кишини көп санда чогултуп алган кафе, ресторандарды алар жабылууга мажбур болуп атат. Мисал катары айта кетсек, ошол эле Кайнар рестораны. Ошондой кафе, ресторандар азыркы учурда дагы тийиштүү органдарга кароо үчүн берилген. 120 протокол түзүлүп, 500 миллиондон ашык суммадагы айып пул салынды. Бишкекте кафе, ресторандардын саны жүздөп саналат. Айрымдары саналуу кардарды кабыл алып, тамак аш жеткирүү ишин колго алган. Кээ бирлери жабылуу коркунучуна кептелген. Шаар тургундары кафенин тамагын сагынганы менен вируска кабылуудан кооптонуп, кээ бири киргенден чыкканча шашат.